Ата-энеси менен кандай жардам берип атат, досторуна кандай жардам берип атат, кандай өнүгүп атат. Ош мамлекеттик университетинде жогорку окуу жайлардын магистрант, аспирант жана окутуучулары үчүн кесиптик билим берүүдө заманбап технологиялар аттуу семинар өтүп жатат. Катышуучулар 5 тайпага бөлүнүп, сапаттуу билим берүү, IT, STEM, смарт критерийлери жана окутууда жасалма интеллектти колдонууну өздөштүрүүдө. Окутуу университеттин квалификацияны жогорулатуу борбору тарабынан өткөрүлүп жатат. Семинарды курсубузда бүгүн 3-чү күн окуп жатабыз. 3-чү күнүбүзгө чейин биз 2 күндүн аралыгында жакшы маалыматтарды ала алдык. Эмне себептен дегенде, себеби биринчи күндө биз ошмудагы окутуудагы стандарттар боюнча тааныштык. Ушул маалга чейин өзүбүз түзүп, билип, аткарып келсек дагы, андан дагы жакшы, толугураак маалыматтарга ээ болдук. Бул семинар окутуучуларга студенттердин заманбап шартта билим алуусуна, STEM сабактарына болгон кызыгуусун арттырып, жаңы технологияларды колдонуу боюнча тиешелүү көндүмдөрдү иштеп чыгууга жардам берет. Окуу методикалык семинар 72 сааттан туруп, 6 күнгө созулат. Ал эми аягында катышуучуларга сертификаттар берилет. 72 сааттык курска эмеге багытталган. Булар негизинен 6 күн бою 8 сааттан семинарларга катышат, өз алдынча иштерди жүргүзүшөт, лабораториялык иштерди жүргүзүшөт, жаңы технологияны практикасында колдонушат. Сертификат Ош мамлекеттик университети тарабынан атайын лицензияланган сертификаттар берилет. Мындан тышкары семинар билим берүү мекемелери арасында өз ара тажрыйба алмашуу, инновациялык методикаларды жайылтуу жана технологияларды колдонууда жаңы багыттарды ачууну көздөйт. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.